Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Бостерде каза болгон Бекболдун өлүмүнө шектүүлөр кармалды. Ысык көлдүн Бостер айылындагы Золотый Пески пансионатында каза болгон 23 жаштагы Бекбол Аманкуловду өлтүргөн деп шектелип 4 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Министрликтен билдиришкенде аталган иш президенттин, Ички иштер министринин жана облустук милициянын башчысынын көзөмөлүндө болуп, иштийликтөө тажрыйбалуу кызматкерлерден турган атайын топко жүктөлгөн. Окуя боюнча чогултулган материалдардын негизинде 8 августта кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш козголгон. Иштийликтөө учурунда кошумча күбөлөр аныкталган, жалпы 100 адам сурамжылоого алынып, алардын ичинен 44 киши күбө катары көрсөтмө берген. Алардын арасынан айрым күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү жалган болуп чыккан, алардын берген көргөзмөлөрү боюнча тыкыр иликтөө иштери жүрүп, убактылары менен териштирүү жана салыштыруу иштери колго алынган. Натыйжада күбө катары суракка алынган жарандардын айрымдары жалган көрсөтмө беришкендиктен учурда алардын аракеттерине укуктук баа берилүүдө деп айтылат маалыматта. Ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектүү катары 4 адам кармалган. 32 жаштагы ББ аттуу Бишкек шаарынын жашоочусу, Бостер айылынын 28 жаштагы ЖР АУ жана 29 жаштагы аттуу тургундары. Шектүүлөрдүн үчөөсү мурда соттолгондор. Шектүүлөр 2 айга тергөө абагына камакка алынды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында окуянын жагдайлары жана себептери аныктоо боюнча тергөө амалдары уланууда деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, буга чейин Бекбол Аманкуловдун агасы иниси ур токмоктон көз жумганын, милиция иниси талма оорусу кармап каза болгонун билдирип жатканын айтып чыгып, окуянын күбөлөрү болсо маалымат берүүсүн өтүнгөн. Ошондой эле маркумдун достору кайрылуу жасап, прокуратурадан ишти көзөмөлгө алуусун суранган. 7 августта облустук милиция 23 жаштагы жигиттин өлүмү боюнча үн катып маалымат берген. Ошондой эле Бекбол Аманкуловдун өлүмү боюнча ишти президент жеке көзөмөлүнө алганы, укук коргоо органдарына объективдүү иликтөө жүргүзүүнү тапшырганы кабарланган. Маркумдун өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза таласта өткөрүлөрү белгилүү болгон. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Садыр Жапаров көкпөр боюнча клубтук командалар арасындагы дүйнө биринчилигин расмий ачты. Садыр Жапаров 13 августта Бактуу Долонот айылындагы ат майданында көкпөр боюнча клубтук командалар арасында биринчи дүйнөлүк чемпионатты ачты. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Өз сөзүндө мамлекет башчысы конокторду кыргыз жергесинде куттуктап жатып, бүгүн Кыргызстандын Кооз Берметинин жээгинде бардык адамдарга чыккан мыкты оюнга күбө болуп жаткан спорт күйөрмандары үчүн өзгөчө күн экенин зор канаттануу менен белгиледи. Президент белгилегендей, көкпөр Кыргызстандын эң байыркы улуттук оюндарынын бири. Аны эл арасында эң эр жүрөк атчандардын оюну деп аташат. Оюн эрдикти, эпчилдикти жана укмуштуудай күчтү талап кылат. Көкпөр ойногон жигиттер эрктүү, өлкөнү коргоого даяр жоокерлер болуп чоңоюшат. Көкпөр оюну жаштарды команда болуп иштөөгө, керек учурда тез чечим чыгарууга, сабырдуулукка үйрөтөт. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Садыр Жапаров бул оюндун кеңири жайылышына салым кошкон ар бир адамга, ошондой эле анын күйөрмандарына ыраазычылык билдирген. Дмитрий Бивал Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасы менен Ысык көлдө жүрөт. Дүйнөлүк бокс ассоциациясынын маалыматы боюнча бокс боюнча дүйнө чемпиону кыргызстандык Дмитрий Бивал учурда Ысык көлдө жүрөт. Спорт журналисти Тахир Гафуров Instagram баракчасына Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасы менен футзал ойногон мушкер тартылган видеону жарыялады. Кадрдан улуттук кураманын башкы машыктыруучусу Данияр Төлөгөн уулун көрүүгө болот. Учурда улуттук курама команда Ысык көлдө машыгууларды өткөрүүдө. Дмитрий Бивал өзүнүн Instagram баракчасына ат үстүндөгү сүрөтүн жарыялап, жаратылыш менен жалгыз деп жазган. Кымыш өлкөлөрдүн оюндарында кыз келиндер күрөшү боюнча Нурзат Нуртаева алтын тагынды. Кыргызстандык Нурзат Нуртаева Белоруста өтүп жаткан Кымыш өлкөлөрүнүн 2-чи спартакиадасында кыз келиндер күрөшү боюнча алтын тагынды. Бул Кыргызстандын бул мелдештеги алгачкы алтыны. Спортчу 72 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашкан. Финалда Беларусь спортчусу Виктория Радкова менен кезгелип, беттештин аягына чейин акыркы секундтарда атаандашынан жеңишти жулуп алды.
Кыргызстандын Борбор шаарына 25 жаңы автобус келди. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. 501-диктин биринчи партиясы этап менен үстүбүздөгү жылы кийинкиси 2024-жылы жеткирилет деп күтүлүүдө. Борбор калаанын транспорт маселесин чечүү үчүн жалпысынан Кыргызстанга 1000ден ашык заманбап экологиялык таза автобустар керек. Эсиңиздерге салсак, 20-майда Садыр Жапаров Кытайга болгон мамлекеттик иш сапарынын алкагында Жоңтонг Бас Холдинг Лейт фабрикасы менен таанышкан. Буга чейин бул ишканада Бишкек үчүн газ кыймылдаткычы бар 120 автобустун партиясы сатылып алынган. Алар биздин жолдорубузда ийгиликтүү сыноодон өттү. Буга байланыштуу бюджеттик каражаттардын эсебинен ушул маркадагы дагы 1000 автобус сатып алуу чечими кабыл алынып, Борбор калаага алынып келинет деп айтылат маалыматта. Казакстан Кыргызстан Жамбыл облусуна сугат суусун берүүнү токтотконун билдирди. Кыргызстан август айында Казакстандын түштүгүндөгү Жамбыл облусуна сугат суусун берүүнү токтотуп, аймактагы эгиндерге коркунуч жараткан. Бул тууралуу Казакстандын экология жана жаратылыш ресурстары министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Казак агенттигинин маалыматы боюнча үстүбүздөгү жылдын 9 августуна карата Талас дарыясынын бассейниндеги Киров суу сактагычынын көлөмү 32,48 миллион кубометрди түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 177,28 миллион кубометр 144,8 миллион кубометрге азайган. Талас дарыясында 2022 жылдын графигине ылайык август айында Казакстандын суроо талабы секундасына 45 куб метрди түзсө, иш жүзүндө суу берилбей эле 0 куб метр болгон. Учурда Кыргызстандын Таластагы тиешелүү кызматы менен суу сактагычтын секундасына 5 куб метрден кем эмес суу берүү жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Мекеменин маалыматына караганда, Казакстандын түштүк аймагынын бир катар аймактарында сугат суусу тартыш болуп, Киров суу сактагычынан суу келбегендиктен 4000 гектарга жакын пияз жана кант кызылчасы коркунуч алдында турат деп айтылат маалыматта. Казакстандын тиешелүү министрлигинин жетекчисинин орун басары Галидулла Азидуллин учурда пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү үчүн Жамбыл облусунда жүрөт. Салам достор, от массашы эми Ош шаарында. Мына ушинтип от менен суук тийген оорулардын бардыгын дарылайбыз. Гайморит, простатит, артрит, артроз, остеохондроз, грыжа, муун оору, суук тии оорулардын бардыгын 100% аяктырабыз. Толук маалымат 501 119 119, биздин дарек Курман Жадатка 370, Арендер Шаид Дөбө. 2 айда казинодон казынага 25 миллион сомдой түштү. 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча казинодон түшкөн салык 25 миллион 450 миң сомду түздү. Бул тууралуу Финансы министрлиги кабарлады. Эсиңиздерге салсак, Кыргызстанда казинолорду иштетүүгө бүгүнкү күндө биринчи жана жалгыз лицензия май айынын башында берилген. Казино бул убакыт аралыгында 24 миллион 750 миң сомго тургон. Анын 17 миллион сому өлкөдө бюджетине май айында, 7 миллион 750 миң сом июнунда түшкөн. Андан тышкары казынада дагы 700 миң сомго букмекердик кеңселердин жана тотализаторлордун эсебинен толукталган. Жалал Абадта бетон заводу курулат. Жалал Абад шаарында асфальт бетон чыгаруучу завод курулуп жатат. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык мэриясынан билдиришти. Белгилегендей, учурда заводдун орду даярдалып, жабдыктары алынып келинди. Асфальт бетон заводунун жанына атайын таш талкалоочу жабдык да орнотулат. Завод ушул жылдын сентябрь айында ишке киргизилет. Завод мамлекеттик бюджеттин эсебинен курулуудага 53 миллион 700 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Ал ишке кирсе 20 адам жумуш менен камсыз болот деп айтылат маалыматта. Белгилеп кетсек, Жалал Абад шаардык мэриясынын жол башкармалыгынын асфальт бетон заводунун эскилиги жетип, жолдорго асфальт төшөө, тротуар куруу жана жамап жасоо иштеринде бир топ күйшүк жаралып келген. Акыйкатчы АКШнын элчиси менен жолукту, эмнелер талкууланды? Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева жана Кыргызстандын АКШнын атайын жана толук ыйгарым уктуу элчиси Лесли Вигери жолугушту. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан кабарлашты. Маалыматка караганда, талаптар Кыргызстандагы адам укуктарын сактоо боюнча жагдайды талкуулашкан. Жамиля Жамбаева Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин, ошондой эле эл аралык өнүгүү боюнча АКШнын агенттигинин
USAID'nin Кыргызстандагы адам укуктары, демократия, укуктун жана жарандык коомдун үстөмдүгү боюнча фундаменталдык баалуулуктарды илгерилетүүгө кошкон салымын белгилеп өткөн. USAID менен кызматташуунун алкагында адам укуктары жана эркиндиктердин жогорку стандарттарын илгерилетүүгө зарыл болгон бир катар өтө маанилүү долбоорлор, анын ичинде жигердүү жарандар укук булагы долбоору ишке ашылды, деди акыйкатчы. АКШнын элчиси Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигинин эркиндикти тактоонун маанилүү экендигин белгилеп өткөн. Жарандардын укуктарын коргоп калууда жарандык коомдун ролу өтө зарыл. Буга байланыштуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн ишмердигинин эркиндигин камсыздоо маанилүү деп айтылат маалыматта. Россияда мигранттар үчүн патенттин акысын 4 эсе көтөрүү сунушталууда. Орусиянын мамлекеттик думасынын бюджет жана салыктар боюнча комитети өлкөдө иштеген чет элдик жарандар үчүн патенттин акысын көбөйтүүнү сунуштоодо. Демилген Адилеттүү Россия партиясы иштеп чыккан патент акысын 1200дөн 4800 рубльга же $12 $50 чейин жогорулатуу сунушталууда. Белгилүү болгондой, Орусияда 1 миллиондой кыргызстандык иштейт. Гавайидеги ири өрттөн 89 адам каза болду. Гавайидеги токой өртүнөн улам 89 адам курман болду. Бул тууралуу РИА Новости NBS News телеканалына шилтеме кылып жазды. Буга чейин Мауи округунун бийлиги ири өрттүн кесепетинен 80 киши каза тапканын билдирген. Шейшембиден бери Маудеги өрттөн улам көз жумгандардын саны 89га жетти деп Гавайи аралдарынын губернатору Джош Грин билдиргенин телеканал кабарлады. Анын айтымында көз жумгандардын саны өсөт. Телеканал өрт акышынын тарыхындагы эң көп адам өмүрүн алган окуя экенин белгилеген. Мурдагы рекорд 2018-жылы Калифорнияда болгон өрттөн кийин коюлган. Анда 85 адам көз жумган. Мауи аралдарындагы өрт катуу ысыктан улам чыгып, Дора бороону аны жайылткан. Өрттүн кээ бир очогу 400 гектарга чейин жетет. Өрт бир нече калктуу конуштуу жана туристтер сүйгөн Лахайна шаарын жок кылды. Бийлик жолдорду тосууга аргасыз болууда, коомдук транспорт ишин токтотту. Жүздөгөн жергиликтүү тургундар эвакуацияланды. АКШнын президенти Джо Байден Гавайидеги бардык федералдык структураларга өрткө каршы күрөшүүгө буйрук берди. Пентагон буга чейин жергиликтүү бийликке жардам берүү улуттук гвардиянын аскерлери менен тик учактар берилгенин кабарлаган.